Билебиз, япондуктар, окумуштуулар далилдеген имиш. Далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келет, сууга жакшы сөз айтып, дем салып туруп ичип тургула деген. Бул суу сиңирип алат, память эстеп калат экен. Андыктан кандай жакшы сөздөр болсо, биз 70-75% суудан тургандыктан ичибизде ошондой негатив же позитив, же жакшы сөздөн турган, же жашоодо жыргата турган сөздөн турган суу айланып, кан менен айланып турат экен. Мына ошондуктан башка бирөө дагы жаныңдагы ал жаның болобу, малың болобу, керек болсо бир тууганың, аялың, балдарың болсо андан беш бетер, аларга да жакшы сүйлөшүбүз керек. Барыбыз, алар дагы суудан турат. Андыктан сууну жакшы пайдалансак, жашообуз сонун болот, туугандар. Жакшы сөз болсо, я люблю, менин жанымдан андан артык субханалла, Аллаху акбар деген андан жакшы сөздөрдү айтып туралы.